Кыргызстан контрабанданын мекени экенин дүйнө коомчулугу билет, анан кыргыздын коомчулугу билет, анан биз билебиз. Тилекке каршы сиздер билбейт экенсиздер. Бүгүнкү баяндамаңыздардан айтып атасыңар да Кыргызстанда контрабанда бар, бирок контрабандисттер жок. Биз издеп атабыз, биз иштеп атабыз. Болду. Башка эч нерсе унуткан жок. Мына бул жакка келген материалдарды карадым. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дардаңов жазыптыр. 2017, 2018, 2019 жылдын 1 жарлыгында бир гана контрабанда боюнча кылмыш иши козголду. Ал дагы 2017 жылы 22 килограмм алтын менен Манас аэропортунан Бакыт уулу Нурис деген бала кармалып, УКМКга барып, анан жок болуп кетти. Айтып бериңизчи, ушул кылмыш иши эмне болгон? 2017, 18, 19 жыл бирле кылмыш иши козголду деген туура эмес маалымат. 2017 жыл 185 кылмыш иши козголгон, 2018 жыл 199 кылмыш иши козголгон, 2019 жылы 197 кылмыш иши козголгон. Сиз ким болосуз? Мен башкармалыктын башчысынын орун басары Исмаилов. Анда сиз Нурлан Дардаңовдун жазган немесин жокко чыгарып атпайсызбы? Жок, ал конкретно бир эле түрү алтын боюнча болуш керек, жазылган болуш керек. Ошол боюнча. Контрабанда боюнча бир гана кылмыш иши козголду деп атпайбы? Жок, бир эле кылмыш эмес, контрабанда боюнча Жок, мен калп айтып атамбы же Дардаңов калп айтып атабы? Ал жерде алтын боюнча айтылган болуш керек. Ошон үчүн ошондой берилген маалымат алтынга байланыштуу контрабанда болуш керек. Ошол иштин эмнеси менен бүттү? Сурооңузга түшүнбөй калдым. Ошол иш контрабанда менен 22 килограмм алтын этегине чыктыбы? 22 килограмм боюнча биз ГКМнын төрагасынын орун басары Салиев. 22 килограмм боюнча бизде материал жок, 12 килограмм боюнча материал бар. 12 килограмм боюнча сот решениясы менен штраф болуп чыгып кеткен. Булар кайталап отуруп койдум. Меники токтотуп тургачы убактымда, шуулдатпай. Берде минтип жазылып турат. УКМКнын зданиясын алып келинди. Ошол кезде УКМКнын башчысынын орун басары Б. Сүйүнбаев тарабынан УКМКнын сотрудник аркылуу чыгарып кеткен. Ошондон кийин 2 жылдан кийин силер розыгрышка объявляйте. Ал факт боюнча военный прокуратура иш козголгон. По факту кураасы боюнча. Дело военный прокуратурада. УКМК өзүңөр сыртка чыгарып качырып жиберип замы. Анан кийин кайта розыгрышка объявить этесиңер. Анан ким ишенет? Розысты биз объявить эткен эмеспиз, военный прокуратура объявить эткен. Сиз кимсиз? ГКМнын төрагасынын биринчи орун басары Салиев. Бул УКМКда ошол кезде Болот Сүйүнбаев чыгарып жүргөн деп атат. Факт болгон. Бул факт боюнча военный прокуратура укрывательство боюнча, злоупотреба боюнча иш козголгон. Дело военный прокуратурада. Сиз жакшы түшүнөсүз. УКМКнын орун басары устный немеси менен чыгарып жиберди, кийин ал бала жок болуп кетиптир, анан кийин розыска объявить эттик. Мына ушул да урууну 22 килограмм алтын менен кармап туруп кайта коюп берип жүрүп, розыска кыйкырып атпайсыңарбы? Туура, факт болгон. Факттын негизинде айтып өттүм, военный прокуратура иш козголгон. Аман эле болгула силер, сейфтен акчаны урдап тургансыздар. Так, Кыргызстандан накталай акча чыгарып кеткен бул контрабандабы? Рұқсат бересіз бе? Декларациясы жок акча чыгарылса бул контрабандабы? Декларациясы жок болсо, азыркы 260 берененин Бажы кодексинин 260 беренесине ылайык 10 000 доллардан ашкан акча сөзсүз түрдө декларация болуш керек. Анан чектөө 10 000 доллардан ашкандан кийин декларация кылгандан кийин чектөө жок. Канча чек кетет, канча Каржы полициясы азаттыктын иликтөөсү боюнча жооп бергенде Кыргызстандан 932 миллион доллар акча чыгарылып кетти. Бул контрабандага киреби, кирбейби? бул банковский перевод болгон. А кечеги пачкаланган акчалардын чыгып кеткени, Ал боюнча мен жооп бере аэропорттогу чыгып кеткен видеолор жөнүндө 260 статьянын негизинде 10 000 доллардан ашкандан кийин сөзсүз түрдө декларация жазылат, чектөө жок. Чектөө жок. Бул сизге тиешелүү суроо эмес, сиз отуруңуз, ички иштер министри жооп бериш керек. Манас аэропортундагы бир таңга акчаны көтөрүп кетти, Керимовду өлтүрүп. Ошону сурап атам. Ички иштер министриге айтыңыздарчы ушул. Бир таңга акчаны көтөрүп келатат. Керимовду өлтүрүп салды. Ал кылмышта 20 секунд бергиле. 30 жеп койду булар. 20. Урматтуу Рыскелди Момбекович, ички иштер министри аэропорттун ичинде иштебейт, биз сыртындабыз. Таможня жактардагы, паспортный контроль жактардагы. Өлтүргөндө сырттан өлтүрбөдү, аэропорт сыртынан. Сыртында. Силерге кирбейби ички иштер? Сыртын биз карайбыз. Ошо эми сыртынан өлтүрбөдү.
Бул боюнча Адам өлтүрүү фактысыны ички иштер министрлиги карайт. Да, а контрабанда ал жак бизде. Ошо кылмыш иши боюнча айтып койсоңуз. Бизде бүгүнкү күндө Рыскелди Момбеков, бүгүнкү күндө бизде контрабанда, коррупция жана должностной кылмыштар жок да, экономический кылмыштар. Бизде жок бүгүнкү күндө. Бурмалуу мен убактым бар жеп койсуңар дем. Кашкар Астаханов жанагы аэропортто убийство болбоду, ошо боюнча айтып койсоңуз, ошону сурап атат. Убийство боюнча сурап атасызбы? Ооба. Ал убийство боюнча бүгүнкү күндө биз тергөө жүргүзүп атабыз. Өзүңүздөр билгендей, мен маалымат өткөндө бергенмин. 4 адам аныкталган, анын ичинде экөө кармалып, экөөсүнөн $180,000 биз тинтүү учурунда алдык, жана экөөсү издөөдө азыркы күндөчү. Акчалардын азыркы күндө тергөөнүн эмеси болгондуктан, купуя сыры болгондуктан каяктан экенин кийин айтып беребиз. Кийин укпайдыраак болсо дейм. Деги жалпы кылмыштуулук менен айтайынчы, мына 100 миллион доллар менен Арпачиев кармалды, 14 жыл алды. 200 миллион менен Чалабаев кармалды, 5 жыл алды. $5,000 кылган УКМКнын немесине 50,000 сом штраф салдыңар дагы, Жусуп Иманалов 3 20 секунд берилди сизге. Жооп берип коюңуз, Жеңиш Барпиевич. Эми урматтуу Рыскелди Момбекович, ар бир иштин өзүнчө немеси бар, өзүнчө жагдайы бар. Сиз айтып аткан маселени албетте бул азыр мына биздин финансы, каржы полициясы дагы бажы кызматтар белгилеп кетти. Эгер ошол акча чыгып атканда декларацияга кирбесе, $10,000 ашканы бул контрабанда. Мына эгер декларация киргизип, баягы неменин бул жерде өзүнүн неме тартиптери бар. Бул жерде мисалы үчүн мына азыр булар айткандай банк аркылуу өтсө, бул банковская операция. Банк аркылуу кеткен акчалар да алар. 10 секунд. менен, коррупция менен, кылмыштуулук менен сиздер көрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттиги Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кеттиңиздер эртерээк. Рахмат.